Түндөгү ажал Баткендеги айылдардын биринде 8-класстын окуучусу сууга чөгүп каза болду. Бишкектеги жүрөк түшүргөн окуя 20 жаштагы келин кайнатасынан боюнда болуп, төрөгөн кайнатасы азыркы учурда кармалды. Өзүмдү көптөн бери көрө элекмин. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев күзгүдөн өзүн көрүп, мен дагы жаш эле жигит экенмин деген сөздөрүн калтырган. Министрлик ноокатта еттин баасы 600 сомдон сатылып жатат. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Тансав дешиптими? Өзүмө көрөлөгүм көп болду. Жашына кале боло экен. Түндөгү ажал Баткендеги айылда 8-класстагы кыз каза болду. Баткен районунун Божом айылындагы каналда 8-класста окуган кыз каза болду. Бул тууралуу турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына өздүк булактар билдиришти. Алдын ала маалыматка караганда окуя 13-август күнү болгон. Ал Божомго жакындары менен эс алуу жайлардын бирине балык жегени келип, андан соң ошол жерге жакын жайгашкан каналга түшүп кеткен. Каналдын жээги тосмосуз экени айтылууда. Маркумдун сөөгү ошол эле күнү каналдын жаңы жер айылынан агып өткөн бөлүгүнөн табылган. Ал 15-август күнү ал өз айылында жерге берилди. Ал эми Баткен ОИБтин маалыматына караганда окуя 13-август күнү түндө болгон. Аталган факты каттууга алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Маркум кыз Баткендин Бозадыр айылынын тургуну болгон. Министрлик ноокатта эт 600 сомдон сатылып жатат. Ош облусунун Ноокат районунда уй эти 600 сом, ал эми кой этинин баасы 650 сомдон ашырылбай сатылууда. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Беле кетсек, өлкөдө 11-августтан тарта эттин баасына 90 күнгө мамлекеттик көзөмөл киргизилген. Мындай чечим баанын негизсиз кымбатташына жол бербөө жана калк үчүн продукциянын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мурдагы күйөөсү тарабынан кулак мурду кескиленген Асель Ногойбаева форумда сөз сүйлөдү. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан Асель Ногойбаева Бишкекте 20-августта өтүп жаткан дүйнөнү өзгөрткөн лидер айым форумуна катышууда. Ногойбаева 1-айым Айгүл Жапаровага көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык билдирди. Сиздердин колдооңуздар менен мен өзүмө келип жатам. Ден соолугум туруктуу болуп баратат, деди ал. Ал ошондой эле Өзбекстандын президентинин аппаратынын жетекчиси Саида Мирзоевага кайрылып: Саида Шавкатовна, сиздин аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшкө кошкон салымыңыз баарыбызга белгилүү. Сиздин аракеттериңиз аялдарды жана балдарды коргоого чоң салым кошууда, деди. Кайнатасы келинин 1 жыл бою зордуктап, келини кайнатасынан төрөгөн. Бишкекте зордуктоо боюнча кармалган 51 жаштагы эркек өзүнүн келинин бир нече жолу зордуктап, андан кийин алардын жаңы төрөлгөн наристесин ачкадан өлтүргөнү маалым болду. Бул тууралуу жабырлануучу омбудсменге айтып берген. Маалыматка ылайык, 20 жаштагы кыз 2024-жылы турмушка чыккан. Көп өтпөй кайнатасы аны бычак менен коркутуп зордуктаган. Жабырлануучунун айтымында бул кордуктар 1 жыл бою үзгүлтүксүз кайталанып турган. Бирок окуяны билген кайненеси эч кандай чара көргөн эмес. Кийин келини боюна бүтүп, 11-апрелде наристе төрөгөн. Бала кайнатасынан болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Бирок төрөттөн 15 күн өтпөй кайнатасы аны кайра зордуктаган. Жабырлануучу бул тууралуу күйөөсүнө май айында гана айткан. Чындыкты уккан күйөөсү атасы менен чатакташып, натыйжада 51 жаштагы киши уулун сабап, жаш жубайларды талаага иштөөгө жиберген. Жубайлар кийин Ысык Көл облусуна качып барып, милицияга кайрылышкан. Бирок ошол учурда алардын баласы чоң атасынын колунда калган. Тергөөнүн жүрүшүндө наристени карыя ачка кармап күчтөн тайдырганы жана наристе көз жумганы белгилүү болду. Андан сырткары кылмыш иши козголгондон кийин шектүү иликтөөчүнү акча
акча менен сатып алууга аракет кылган. Ал 50 000 сом сунуштап пара берүү учурунда кармалган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оля деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Снос деген хайпты токтотпойлукпу туугандар. Мунун кереги жок го. Мына шаар ичинде мурунку президенттердин салып койгон хан сарайлары бар. Анда снос кылсын ошону. Сунусту сүйлөгөн активист камалды. Трансформация элдик кыймылынын координатору, жарандык активист Бекназар Айталиев 6 октябрга чейин камакка алынды. Бишкек шаардык соту билдиргендей, Айталиевдин бөгөт жарасы 16 августта Октябрь райондук сотунда каралып, судья тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Ага кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандыктар беренелер менен айып коюлууда. Бекназар Айталиев 7 августта Көкжар конушунда мыйзамсызделген курулуштарды бузуу иштери тууралуу басма сөз жыйында сөз сүйлөгөн. Ал буздуруу иштерин токтотууну жана жеке кабыл алууну суранып, президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган. Акимдердин, жергиликтүү бийликтердин эмтуулардын келтирип аткан эмеси, жүйөсү. Биз президенттин указына таянып атабыз дейт. Мейли таянсын, бирок бизде мыйзам иерархиясы деген бар да туугандар. Эң биринчи башында баш мыйзам, конституция, анан кийин мыйзамдар, анан токтомдор, ушундай ар бир өзүнүн этап менен кетиш керек да. Конституциялык мыйзамдар бар да. Бирок эмне указдын негизинде чыккан поручение бар мындан кийинки да. Ошол тапшырмага таяндык деген жүйө менен жер мунапысы мыйзам булар токтотуп салган турабы. Бу деген түздөн түз айта турган болсок, президенттин администрациясындагы кызматкерлердин билимсиздиги. Ушуну жеткизип коюңуздар. Билимсиздиги же болбосо президенттин кылып аткан ишине карата жүргүзүп аткан атайын саботажы бул. Ошол акимияттардын, жергиликтүү акимияттардын, бийлик өкүлдөрүнүн кылып аткан саботажы деп түшүнөбүз. Биз бүгүн бул жерде Камчыбек Кыдыршайыч Ташиевке эмнеден кайрылып атабыз? Анткени деген өзүңөр жакшы билесиңер. Жогоруда мына энебиз айтып өттү, аксакалдар да айтып өттү. Президент өзү болобу, Камчыбек Кыдыршайыч болобу, колунан келишинче эл үчүн жакшы иштерди кылганга аракет кылышып атат. Кээ бир жеринде кемчиликтер болуп атат. Эми ал башка сөз. Бирок көбүнчө жакшы иштерди кылып, коомчулуктун колдоосуна ээ болуп атканы жалган эмес туугандар. Муну баарыңар эле көрүп атасыңар. Бирок жерлердеги ушундай бийлик өкүлдөрү булардын иштерин кайра артка кетирип, булардын кылган иштерин жокко чыгарып, бүгүнкү күндө президенттин рейтингине, Камчыбек Кыдыршайычтын рейтингине доо кетире турган иштерди кылып, мамлекеттик деңгээлде саботаж кылып атат. Коомдук саясий чыңалуу алып барып атат муну менен. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде бир гана энени көрүп атасыздар. Жан конушка барсаңыздар, жүздөгөн энелер ыйлап отурат. Снос деген хайпты токтотпойлукпу туугандар. Мунун кереги жок го. Канчалык снос кылат экенсиздер? Давайте филармониянын аркасында чоң глобус төбөп салынган здание турат. Муну баарыңыздар билесиздер. Кимдин учурунда салынган, жана бүгүнкү күндө кимдин колунда? Билесиздерби муну? Снос кылгыла ошону, колуңардан келеби? Шаар ичинде көптөгөн заправкалар бүгүн кимдин колунда? Билесиздерби? Аны балким журналисттер жакшылап изилдесеңиздер, сиздер эле тез эле табасыздар. Мунун баары ошол эле ак үй көк үйдө бири-бири менен жака жең ичинен кызматташкан, жеп ичишкен адамдардын чиновниктердики. Мына шаар ичинде мурунку президенттердин салып койгон хан сарайлары бар. Анда снос кылсын ошону. Сельхоз жерлерди бузуп хан сарайлар салып алган президенттердин жерлери бар. Аны ким снос кылат? Анда баарына бирдей мамиле кылбайсыздарбы? Айыл чарба жерлерин бузуп, килейген мындай мал сарайлар салып алган мурунку президенттердин жерлери бар. Баштагыла ошолорду снос кылып, жок кыла албайсыздар. Эми снос деген хайпты токтотолу туугандар.